Bismillah. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı toğanlar. Özgöndün Krasny Mayak ayırında turabız. Çıгарылышта достор болот экен аттары чыгат. Чакчаңдаган багасы жөндүү аттарды бүгүнкү чыгарылышка чыгарып тугандар сиздерге көрсөтөбүз. Арзаныраак ат издегендер тарс эле болот экен номерине чалып сурасаңыздар болот. Биз анда маалыматты алып баштайлы. Болот эке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тынчсыз бака? Тынч. Ден соолуктар? Жакшы, рахмат. Өзүң кандайсың? Шүгүр ака, Кудайга шүгүр. Кандай аттарды чыгарабыз ака? Канча чыгат? Бүгүн 3 ат чыгат. 3 ат чыгат. Ооба. Баасы жөндө. Баасы базарбап деп койсак деле болот. Базарбап аттар, а? Ооба. Мына көк аттан баштай берет экенбиз. Баштардан алдын ака бир өткөндө 5 кашка чыгардыңыз эле, анан Польша чыгардыңыз эле, а? Өспүрүм. Ооба. Чоң бир 75 сантиметр. 5 кашка не болду? Ошомага кызык болду ата. 5 кашка чынында айтканда таламайга эле кетти. Таламайга түшүп кетти. Ооба. Өтө көп звонок болду, сатылды сразу эле. Каяка кетип калды? Мына Аксыга кетти. Аксыга кетти, а? Ооба. Анан эле калды. Кыргызстанда эле калыптыр да. Негизи жакшы ат. Жакшы чуркап неме эле да, ыкчам эле да ака. Жакшы болчу. Анан берки баягы ачык эле айтып неме кылдыңыз го баягы. Польша боюнча да чында өтө көп звонок болду, өтө көп келди. Да, тизесинде кичине дөмпөгү бар, а? Ооба, дөмпөгү бар. Көрсөттүм, анан көбү баасын көтөрө албады. Бирок $10,000 дегенсиз да? Ооба. $6,000 беришти. Билгендер кылтырдан да? Билгендер өтө көп берди. Азыр деле звонокто турат. Бартер менен илешип, андай жагында турат. Бирок биз эми кандай кылдык? Тура берет ал. Эми баасы келсе, Кудай кааласа сатабыз. Баасы келсе сатасыздар? Сатабыз. Болбосо ошо энчиге деп эле неме кылып атабыз. Бере беребиз. Жакшы. Мына анда биринчи аттан баштайлы. Жаныбар чакчаңдаган чуркайм деген ат окшойт болуңуз, а? Биринчи ат ушул көк ат. Көк ат. Бул кандай десем болот? Бул көк аттын эми жашы боюнча айтканда бир айыбы эле жашында. Айыбы жашында болсо жашы канча? Ошондо 9 жаш болуп калды да бул. 6 асы. 6 асы. Каяктын аты? Бул Ири суунун аты. Ири суунун аты. Чындап айтканда бир баланы палван кылды. Жакшы өлкөлөрдөн алдык. Дагы деле мына дагы бир адамды палван кылат да каласа. Палван чапкан ат экен онда, а? Ооба, анан ат үйүрдөн келген бойду аны. Азыр арыгыраак болсо. Арык ат. Ат өтө жакшы, багып алды. Ливой почти. Эми билбейм, өзүнө жараша жыйындарга ливой жыйынга салса болот. Ат кирет дагы, чыгат дагы. Таза кыргыздын аты окшойт экен, а? Таза кыргыздын аты. Бою ошо 55-60га чейин болсо керек. 55-60. Мына достор, ат арыгыраак экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бою канча чыгат экен? Ошо 1.55 менен 60-тын ортосу. 55 менен 60-тын ортосу. Мына тишиндеги мына каралар. Ооба, мына эки чекеси турат, өзү деле ачып берип турат. Өзү деле көрөсүз болот экен да. Эки чекеси турат. Азулуу экен, а, чоң азуу. Өтө күчтүү ат. Чурка мындай чапсак болобу, болбойбу ака? Ооба, бир кой өрүп көрөбүз. Бир кой өрүп көрөбүз. Ооба. Аттын турушу, үйүрү бар экен. Улагы ошондо кандай десек? Улагы өтө күчтүү. Улагы күчтүү. Келген бойдон дагы чындап бир 15 күндөй, 20 күндөй ат туруп калды да. Эми бир кой бергенге болот аттыча. Бир кой бергенге болот. Туяктары таза ака. Туяктары таза, Кудай калса. Анда бир кой берели дагы бул аттын баасын айтайлы. О, жактан келинчи ака. Басырып барып бир чабып коерминчи. Оозу деле жумшак эле экен, а? Ооба, өтө бир палванга ылайык аттан. Айдаң. Баасы канча ака, баасын айтың. Баасынбы? Баасын базарбап эле кылып коебуз. Базарбап. Долларга $2,000 койдум. 170 000 сом болот экен, ака? Ооба, 170 000. Мына достор, арзан ат издегендер 170 000 сомго базардын баасындагы ат чыкты. Көкчө. Звонт ете берсин. Биринчи номер. Содалашабыз дагы. Дагы кеми бар экен. Андыктан тугандар чалып сүйлөшүңүздөр. Дагы бир кой бериңчи ака. Ат өтө күлөт. Багып алсак да калса. Капталдап туруп. Бир адам палван кылат да жаш. Болду. Үстүлөр жакшы экен, токпо. Үстү аябай ток. Ат кыйтыр болуп бүткөн. Атка жабышып улак тийгисечи. Билип турган ат да. Улак тийгенден ат өзү ажырайт. Улоо жакшы экен, значит, да? Анда кийинки атка өтөбүз ака. Экинчи номер, кеттик. Анда эмесе достор, экинчи номерден баштайлы. Мына жылоолоп келаткан аттын маалыматын айталы. Эми болот экен, бул экинчи атыңыз боюнча биздин көрүүчүлөргө кыска маалымат бериң ака. Ооба,
Ekinci at boyunca yaşı bunun yıkası oşonda 5 yaş. 5 yaş. 5 yaş. Anan ulakka öte sonu üretilgan. Belki köktön qaraganda boyu çoңuраак экен, ha? Bunun boyu büyük. Bu 1.60. 60 santimetr. Bul dele Kırgız yılkıdan, Karabayırdan, ha? Kırgız yılkı taza. Bu da özüzün öröndük. Özgöndün attары. Ova. Qarаңыздар туғандар. Эми кандай улакка такшалып чабылган ба ака? Эми өтө такшалды десем деле болбойт. Негизи өтө сонун үйрөтүлгөн. Кетиши тегиз. Тегиз. Оң солго бурулбайт ака. Жок, андай неме. Андай адаттары жок. Ат гүлөк. Достор жанынан көрсөтөйүн эми. Аттын 4 казыгы таза. 4 казыгы, аттын кабактары 5 кашка экен, ha? 5 кашка. Караңыздар, 2 туягы, алдыңкы 2 туягы. Омуросу. Жегендери ден соолугуна жооп ба ака? Жооп да каласы өтө жакшы. Таза жылкы. Күлүктүгүнөчү? Күлүктүгү аябай күлүк. Аябай күлүк. Бир бастырып коюңчу ака. Нары бер, Ой берип та көрөбүз бакаласа. Азыр чабат экенбиз, аттын чуркаганын көрөт экенбиз. Такага жоош. Өтө жоош. Такага жоош, ha? Өтө жоош. Буну деле кичине бакмалаш керек. Эми орто эти бар. Орто өтө арык эмес экен бирок. Жок, өтө арыкка кирбейт. Кана кой бериңчи ака. Арбуштуу экен, ha, кадамдары. Өтө күлүк. Мына достор. Аттын күлүктүгү. Жакшы, ат жакшы чуркайт экен ака. Чуркаштары зор экен. Эми туягында эч кандай мандем жокпу? Жок. Эми главный 4 казыгы да ака. 4 казыгы таза. Поворотторун бир көргөзүп коюң. Чаңытып. Тарбияны жакшы алыптыр, ha? Өтө тарбияны жакшы. Тарбияны жакшы алыптыр. Жаныбар. Мына достор. Бунун басы канча ака? Ya bunu böyle şu pazar bağıyla kılıp koyarız. Pazar bab. $2.500. $2.500 kemi var aka. Kemi var. Bir ap keringchi aka. Janынан көрсөтөйүн эми. Аттын үстү кандай экенин бир көрөлү. Туяктары. Таза. Şu mınау жерде табуроsu var. Мына жерде Жалды ачып койсоң. О деген табуру бар экен. $2.500 aka. $2.500. 1.60 сантиметр экинчи номердеги базардын баасындагы бап аттарды көрсөтүп атабыз. Жакшы улакка чабылып жүргөн арзан баадагы ат издегендер чала бериңиздер. Бүгүнкү чыгарыш ушундай болот. Кийинки өтөбүз ака. 3-чү атка келдик достор. 3-чү атты көрөлү. Мындай мойну башы жоон жолпу. Бул дагы жерде кашка аттын маалыматын айталы. Болот экен, бул ат боюнча кыскача маалымат бериң ака. Атыңыз жакшы багылган ат окшойт бир болсо. Ооба, бул ат үйдө турат. 1,5 айдай болуп калды. 1,5 айдан бери бакмаладыңыз ба? Бакмаладык, атта калса жакшы эт алды. Анан бул атты деле биз угуп, билип анан алганбыз. Арык келген ба? Арык келген бизге. Аттын жашы ошондо 4 жаш да бул. Жаңасы эми болуптур да? Пыштысында улакка рызе сонун жараган 3 жашында. Бул деле ушул өрөндүн аты. Өрөндүн аты. Улак өтө күчтүү десем. Любой жыйынга салып алса болот. Жоон аттын бири экен ака бул дагычы. Ооба, анан кимде ким алса атты только суутсун. Суутуп любой улакка салып алсын. Анда азыр бул атты чаппайбызбы? Жок, буну чаппайбыз. Чабыштын кереги жок. Жанынан көрөлү достор. Бул дагы 5 кашка мына достор. Бул деле кыргыз жылкыдан. Таза кыргыз жылкы. Тазасынан караңыздар. Бул өтө көчмө ара. Көчмө ара экен, жоон экен. Курсактагы бар экен атта, Ооба. Курсактуу көрүңүздөр. Бою канча чыгат? Ой 1.60 мунуку деле. 1.60 сантиметр. Ооба, үстү дагы өтө ток. Мүчөсү дадыл экен да бул аттын. Мүчөлүү жылкы экен достор. Бунун деле ден соолугуна жооп так, а? Ден соолугуна жооп. Туяктары. Такага жоош. Такага жоош. 1.60'тын үстү караңыздар. Жегендери эми айтпаса эле белгилүү экен ака. Ооба, белгилүү. Бир бастырыңчы. Жодарка бастырыңчы. Баскандарын көрөлү. Айып жок бек атта. Атта айып жок. Айып жок. Эми чабып көрсөтсөк болмок, эми бул семиз экен да. Жок, туруп калган. Атты миниш керек. Миниш керек. Ичине мингенибизде дагы чабып көрсөтүп берет элек, туруп калган атта. Бирок эми уверенный
Çurkaşı жақсы, ha? Çurkaşı жақсы. Бемора, любой улакка салып алсын суутуп туруп. Мына достор, аттын турган турпатын силерге көрсөттүк. Бунун баасы канчада коёбуз ака? Буну деле жөндөө коебуз да кааласа. Жөндүүңүз канча ба? Полный подарка болуп атат дегенде. Жакшы, мында бааларын жакшы коет азыр ака. Ооба, буну $3000 койдум. $3000. Ооба. Мына месе туугандар, $3000. 3-чү номердеги аттын баасы айтылды. Бастырып кете бериңчи. Аттардын баалары кандай болду, аттар өздөрү кандай экен достор? Комментарий жазыңыздар, же болбосо жаккандар, чалыңыздар, номерлер алдыга коюлду. Болот ака бааны өтө мындай айтылган баадан дагы жакшы сүйлөсөңүздөр, жакшы кылып баалап баалашат. Андыктан туугандар сүйлөшүп көрүңүздөр. Аттын үстүн бир көрсөтөйүн дагы биз чыгарылышты Красный Маяктан жыйынтыктайбыз 3 ат менен. Мына туугандар. Үстү жакшы экен ака. Толо, а? Анда месе достор, көрүүчүлөр, чыгарылышты жыйынтыктайбыз, аман болуңуздар. Соодага береке болсун, ат жаккандар класс.